Шагом марш! Раз, два! Жалал-Абадта жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү аталышындагы облустук сынак өттү. Анда район шаарлардан чыккан мектеп окуучуларынан куралган 9 команда ат салышты. Жобо боюнча катышуучуларга катарга тизилүү, үгүт тобу, жол кыймылынын эрежелеринин өлкөсү деген сыяктуу 7 тапшырма берилген. Бул сынакка Тогуз-Тороо районунун жаш тескөөчүлөрү быйыл алгачкы ирет келишти. Анткени буга чейин жолдун алыстыгына жана шартка жараша катышкан эмес. Райондун атынан 11 топту утуп чыккан команда келген. Жаш тескөөчүлөр жол кыймылынын коопсуздугу боюнча теориялык эле эмес, практикалык машыгуулардан дагы өтүшкөн. Бул биздин командабызды даярдыктан сырткары дагы жана бизде атайын рейдтердин негизинде жолдо жүрүү эрежелери боюнча андан сырткары президенттик Садыр Нуркожоевичтин дагы тапшырмасы жарылы чыкпады. 1-сентябрга чейин ар бир мекемелерге, ар бир окуучуларга ушу жол эрежеси боюнча, андан калса жана жолдо жүргөн айдоочуларга дагы, жүргүнчүлөргө дагы жол эрежеси боюнча толук жол эрежесин билсин. Ошол себептен биз бул командабыз менен кошо биргеликте чыгып, айдоочуларга, жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, буга чейин дагы 3-4 жолу ушундай рейдтердин негизиндечи. Биздин максатыбыз мен жеңишти деп ойлойм. Биз кишилерге, балдарга ошо жол эрежелерин сактагыла деп айтып келип, ошон үчүн катышып жатабыз. Облуска келебиз дегенде аябай сүрдүп, эмне кылабыз дегенди билбей, бирок ошо жашы деген ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Мен келечекте доктор болгум келет, бирок ушул сынакка катышкандан кийин жол эрежелерин билип, мен келечекте ГАИ болгум келип жатат. Бул сынак жыл сайын Ички иштер министрлиги менен Билим берүү министрлиги биргелешип бекиткен иш мерчемдерге ылайык өткөрүлөт. Жалал-Абадтагы облустук турдан жеңип алган команда Борбор калаада өтө турган республикалык сынакка катышмакчы. Ал жерден республикалык конкурска катышат. Эгерде 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып калса, ошол жерден сыйлыктар менен сыйланат. Эгер 1-чи орунду алып калса, анда Кыргыз Республикасынын командасы болуп, уже башка чет өлкөгө, Алматага болобу, Россияга болобу, же кайсы жерге белгиленсе, ошол жерге команда болуп барып катышып, биздин областтын, республиканын эмесин намысын жактайт. Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү кароо сынагынын негизги максаты жаш балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу, жол эрежелерин сактоо маданиятын калыптандыруу жана окуучулардын жоопкерчилик сезимин арттыруу. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.